Неге дегенде бул жеке компанияларда болуп, эртең күнү төлөй албай калып, же эртең күнү жабылып калып, же эртең күнү качып кетти деген түшүнүк болбойт да. 600 сом менен эле камсыздап койгон, 600 сом менен эле ошо камсыздаган. Ошолор ар бири 200-300 миң сомдон мамлекеттен жардам алышты да, кээ бирөө 500 миң сомго чейин алды да. Иштеген убакта көрсөткүчтөр аябай жакшы болгон да. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү. Биздин эфирде нагыз подкасты. Анын бүгүнкү коногу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси Элдияр Султанович Калдарбеков болмокчу. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Алгачкы сурообуз эле, сиз буга чейин өнөр жай, энергетика, геология тармагында, эл аралык Манас аэропортунда, ТНК Манас, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында, Кыргыз алтындын аффинаждык заводунда, Кыргыз алтын башкармалыгында жана мамлекеттик Мегаком компаниясында жетекчилик кызматтарда иштеген экенсиз. Анан жогоруда аты аталган мекемелер негизинен мамлекетке чоң киреше алып келген ишканалардан болуп саналат да. Анан ошол эле учурда кризиске түшүп калган кездери дагы болгон да. Сиз ошол мезгилдердин кайсыл учурунда башкардыңыз? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат чакырганыңарга биринчиден. Экинчиден эми ошо көбү айтышат, ошо жаш кездерде эле ошо чоң мамлекеттик ишканаларды башкарып калдык да. Ошо менин классташтарым айткандай, аны башкарбай эле бизди эле жыргап жибербейт белең депчи. Ошол сыяктуу анан бүт эми басып өткөн жолубузда ошо эң чоң ишканалар болуп бул Кыргыз көмүр, Кыргыз алтын, ага чейин ошол бир 3-4 жыл геология тармагында ошо геофизикалык экспедиция деген ишкана бар, ошол жакты башкарганбыз. Эми ар бир ишкананын өз учурунда бир кыйынчылыктар болгон да, ошо кыйынчылык учурларда ошо бизди жиберип, ошол командаңар менен барып ошол жакта иштешиңер керек деп тапшырма болгондуктан биз барып иштегенбиз. Эми силер өзүңөрдө маалымат болгондой, мамлекеттин кандай гана жумуш болбосун, биз ар дайым барып эле ошо таза туура иштеп кеткенбиз да. Анан ошол туура иштеп, ошол жактан жакшы көрсөткүчтөр болгондугуна байланыштуу ошо өлкө жетекчилиги, президентибиз ошо бизди ошо башка тармактарга дагы коюп көргөн да, ошол алтынга коюп көргөн. Эмнеге дегенде ошол убактарда дагы билесиздер да, жана жаңы өкмөт келип, ошо жаңы өзгөрүүлөр болуп, ошол өлкөдө бир чоң ошо кумтөрдү алып мамлекетке ошол убактарда барып калдык да биз. Анан кийин мен ойлойм, биз эми өзүбүздү өзүбүз мактабайбыз го, бирок биз иштеген убакта көрсөткүчтөр аябай жакшы болгон да, көрсөткүчтөр жакшы болгон. Анан биз кеткенден кийин дагы ошо азыркы учурга чейин биз менен иштеген кесиптештердин айтуусуоюнча биз жакшы иштеген экенбиз, жакшы коллектив болгон экен. Мына ошол жакта иштеп кеткен команда азыркы учурга чейин мынакей азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюмун башкарып турам азыркы учурда. Ошо көбү бизге ошо башка ошо иштеп кеткен ишканалардан келди да, бизге көбүчү. Силер менен бир команда болуп иштейли. Биз деген эми чын айтканда камсыздандыруу тармагы бул бир жаңы тармак болгону менен ошо көбү ар тармактан келип, ошо бир жакшы чоң компания, мыкты компания түзүлүп калды да. Жакшы экен. Анан ошо сиз дагы кененирээк айтып берсеңиз, негизи эле сиз ошо жогорудагы аябай бир мамлекетке маанилүү мекемелерди сиз колуңузга алып жетектеп атканда кандай акыбалда эле, анан кандай даражада өткөрүп бердиңиз? Мен эми ошо дагы бир нерсени айтып кетейин, белгилетейин. Эми мындай, бул жакта сандар менен айтыш керек да, сандар менен айтыш керек. Анан кийин эми азыр мен ошо көп ишканаларды башкаргандыкка байланыштуу мындай азыркы учурда мындай так сандарын айта албайм го, бирок ошол убактарда өзгөрүүлөр аябай жакшы болгон, Ошол эле Кыргыз алтын мисалга келтире кете турган болсок, мен мисалга келтире турган болсок, ошол эле акыркы иштеп кеткен жерди айтайлы, ошо Кыргыз алтын ишканасын айтсак болот. Ошо Кыргыз алтын биз келгенде ошо как раз бир башка бир холдинг түзүлүп, ошо Кыргыз алтынды мындай бир жемелеп, ушундай бир момент болгон да. Анан ошол убакта биз келгенде ошо кадимкидей биздин коллективге дух кирип, мындай бир дем күч кирген да, ошо кой баарыбыз иштейли биргели деп туруп, ошо бир кадимкидей өнүгүүсү ошо Кыргыз алтында кадимкидей байкалган да. Анан ошол эле автобазага барыбыз, жаңы автотранспорт каражаттарын алып баштаганбыз. Ошол эле көп жылдар бою
каралбай оңдолбой калган ошол жана Кыргыз деңизи, Кыргыз море пансионатынын жана азыркы учурда бассейнинин ремонтторун биз баштап бергенбиз. Ошолордун баарын иштеп бүтүрүш керек депчи. Эми анын баарын айта берсек, сиздин подкастыңыздын убакыты да жетпей калат го дейм. Ошон үчүн. Анда кайра эле ошо азыр сиз жетектеп аткан камсыздандыруу уюму тууралуу сүйлөшсөк да, негизи эле биз мындай Кыргызстанда мүлкү же башка нерселерге болгон камсыздандыруу маданияты кандай? Мисалы биздин элдердин көпчүлүгү бул нерсени кабыл ала албайт, анча деле түшүнбөйт го деп ойлоп атам да. Эми чын айтканда ошондой маселе бар. Неге дегенде биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму 2016-жылдан баштап иштеп келатыптыр. 2015-жылы ошо мыйзам кабыл алынганда, ошо турак жайды милдеттүү камсыздандыруу, турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруу да. Ошо мыйзам бар. Ошо мыйзамды ишке ашырыш үчүн ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлгөн да. Бирок ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлгөнү менен толук кандуу жумуш алып бара албай келген да. Бизден тышкары жеке компаниялар да бар, 15 компания бар, жеке компания. Ошо жеке компаниялар ийгиликтүү эле иштеп келген, бирок мамлекеттик камсыздандыруу уюму ошол бир толук кандуу өзүнүн жумушун алып бара албай келген да. Анан бир четинен ошол камсыздандыруу уюму эми ар кандай мындайча айтканда маселелер болсо керек, бирок ошол учурда элге дагы ошо туура эмес маалымат жетпей аткандыктан болгон деп ойлойбуз да. Анткени ошо 2015-жылдан бери иштеп келсе деле, ошол турак жайды эле, ошо Кыргызстанда турак жайлардын 1.200.000 ашык турак жай боло турган болсо, ошол 2023-жылга чейин 10%ын аран камсыздап келгенбиз, 10%ын камсыздап. Ошо жана айтып атпаймынбы, башында айттым го сизге, 15 бизден тышкары 15 компания бар деп. Ошол 15 компаниянын ичинден биз 11-12 орунда болчубуз. Биздин астыбызда 10дон ашык компания биздин астыбызда турчу да. Анан биз ошо бир жыл мурун бизди дайындалаганда ошо президентибиздин койгон тапшырмалары бар. Ошо мамлекет бүт ошо камсыздандыруу тармагында иштин баарын мамлекет өз колуна алыш керек депчи. Анан ошонун алкагында биз жумушту алып бара баштадык. Азыркы учурда ошо Кыргызстанда 16 компаниянын ичинен биз биринчи орунга чыктык да, азыркы учурда биринчи орунга. Неге дегенде, мурун ошол бүт мамлекеттик мүлктөр дагы, кээ бир чоң мамлекеттик мүлктөр, мамлекеттик ишканалар жеке компанияларды камсыздап келген да. Элестеңиз, мына чоң мамлекеттик ишканалар мамлекеттик камсыздандыруу уюму турса, а менен камсыздабай жеке компаниялар менен иш алып барып келген да. Себеби эмне экен? Себеби мындай да, биринчиден ошо камсыздандыруу тармагында ошол бир өзүнүн мыйзамдуу эле бир жана агентский вознаграждение деген ушундай түшүнүктөр бар да. Анан мамлекеттик ишкана бере албайт да, биз бере албайбыз да мамлекеттик ишкана. Жеке компаниялар эми ал өздөрүнүн мыйзамдуу эле жолу, ошо жеке компаниялар өзү ошол жагынан көбүрөөк берип, көбүрөөк мындай кызыктырат да. Анан жанагы колунда бар бала сүйкүмдүү дегендей, мамлекеттик компания турса дагы көбү ошо жеке компаниялар менен иштешип келген да. Анан бир жыл мурун ошол мартта президент ошо туура бүт баарын түшүнүп тургандыгына байланыштуу бизге указ чыгарып берген. Указ чыккан, ошо указ чыгарып, ошо мамлекеттик мүлктүн баары бир гана мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда камсызданылсын. 50%дан ашкан акционердик коомдор, мамлекеттик ишканалардын баары тең ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда камсыздалсын деп. Ошондо анан биз деген жанагы толук кандуу жумуш алып барып баштаганына байланыштуу биздин көрсөткүчтөрүбүз да өстү, чогулткан тыйындарыбыз да өстү, бир өсүштөр азыр бар да. Анан мамлекеттик эмес мүлктөр дагы азыр учурда мамлекеттик камсыздап башташтыбы өздөрүнүн мүлктөрүн? Сиз башкаргандан бери канча жеке тарап өздөрүнүн мүлктөрүн каттады, камсыздандырды? Мындай айтып кетсек болот да, ошо жана айтып атпаймынбы, бир жыл мурун биз ошо бир 10-12 орунда болчубуз депчи. Азыркы учурда эң чоң уставдык капиталы бар мамлекеттик камсыздандыруу уюму бизбиз да. Азыр 1 миллиард сомдон ашык уставдык капиталыбыз бар. Андан тышкары ошол жанагы указдын негизинде 2027-жылга чейин бизге 5 миллиард сом бөлүп берип атат. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюму финансылык жактан аябай туруктуулукту билдирет да. Эми элестесеңиз 1 миллиарддан ашык азыркы учурда акча турат. 5 миллиардка жакын мамлекет бөлүп берип атат. Ошо бүт баары тең, эгерде кандайдыр бир кырсык болуп кала турган болсо, ошого мындай оперативдик түрдө жардам берип, финансылык жанагындай маселелерди чечкенгечи. Анан ошону түшүнүп, азыркы учурда мына жана башында айттым го сизге, буга чейин 10% тегерегинде турак жайды камсыздай турган болсок, мына быйыл азыр ошо декабрдын айына чейин
30%-га жакындап калдык да. 30%-га өсүш. Элестиңиз, 1 жылдын ичинде 2015-тен баштап 23-кө чейин 10% тегерегинде отурган болсо, азыр 1 жылдын ичинде 30%-га жетейин деп калдык да. Эл дагы ошо түшүнүп баштады да, ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул жакшы экенин, камсыздандыруу жакшы экенин, кандайдыр бир кырсык боло турган болсо, бир аз эле акча төлөп туруп мамлекеттен жардам алса болот экенин түшүнүп, ошондой кандайча сиз айткандай маданият кичинеден болсо да кирип келатат да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштадыңыздар. Түшүндүрүү иштерин буга чейин деле жүргүзүп келгенбиз, бирок мындай элдин түшүнүшү да кыйын болуп калган да, кыйын болуп келген да. Эми азыр мындай иш жүзүндө көрсөтүп атабыз да, иш жүзүндөчү. Эмнеге дегенде, мына 2024-тө өзүңөргө маалым болгондой мындай рекорддук табигый кырсыктар көп болду да. Мисалы үчүн селдер, шамалдар, билесизби, мурун мындай болчу эмес да. Азыр жылдан жылга экологиянын бир өзгөргөнүнө байланыштуу, климат өзгөрүп атабы. Сел жүрбөгөн жерден сел жүрүп атат. Шамал болбогон жерден шамал болуп атат. Жанагындай өрттөр бир көп болуп атат. Ошонун баарына биз деген төлөп берип, элдин баары мамлекеттен жардам алып баштаганда түшүнүп атат да, бул жакшы нерсе турбайбы? Мамлекет деген эч качан өзүнүн жарандарын бирөөсүн дагы мындай эмеде калтырбайт да. Мындай болушунча, колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылат. Бул мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун түзүлгөн мааниси деле ошол да, ошо элге жардам берүү депчи. Ошон үчүн мурун билесизби, ушундай бир кырсык болуп калганда, ошо МЧСтен же болбосо айыл өкмөттөн бир жардам берилчү эле го. Азыр ошо жок да. Ошо статьянын баары жок. Ошон үчүн эл дагы түшүнүш керек да. Эгерде кийин кандайдыр кырсык болуп кала турган болсо, мамлекеттен мыйзамдуу жардам алуу жолу бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Өз айтсаңыз, анан ошол жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, быйыл мисалы өзгөчө табигый кырсыктар көп болду депчи. Ошондой табигый кырсыктан жабыркагандарга канча үй бүлөгө же канча жаранга мындай жардам берилди? Мындай, эми азыр биз жылдын жыйынтыгы келе атат, биз ушу 9 айдын жыйынтыгы менен айтып кетсем болот. Ошо жанагы эми эң чоң болгон жанагы Ноокатта болгон окуяларды билесиз да, жанагы сел жүргөн, ошол Ошто болгон, ошол эле көлдө жана сел жүрүп кетти Темировка айылында. Ошонун арасында ошол камсыздап койгондор бар да. Андан тышкары ошо өрттөр болуп атат, шамалдар болуп атат. Азыркы учурда мен сизге мындай толук эле мындай эле айтып коеюн. 70 миллион сомдун тегерегинде уже жардам берилди. Мына былтыркы жылы 2023-түн тегерегинде 24 миллион сомдун тегерегинде жардам бере турган болсок, азыр 9 айдын жыйынтыгы менен эле 70 миллион сом тегерегинде жардам берилдик да. Ар бир ушу жарандарыбызга ушу айыл жергесинде 500 миң сомго чейин жардам алгандар бар. Шаарда 1 миллион сомго чейин жардам алгандар бар. Ушунун баары тең, ошону эсептегенде ошо азыркы учурда 70 миллион сомдун тегерегинде жардам берилди да. Анан ушул тууралуу эле кенен айтсаңыз, негизи эле адамдар эмнесин камсыздашы керек? Мал мүлкүнбү, ден соолугунбу, тамынбы, унаасынбы? Ушул тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз. Мындай да, азыркы учурда ошо биздин эң жарандарыбызга эң тиешелүүсү бул эки түрү бар. Бул деген турак жай, анан автомобилдер. Унаасы да. Турак жайды камсыздандыруу бул милдеттүү. Бизге да милдеттүү, сизге да милдеттүү. Бул милдет болгон себеби ушундай бир чоң жанагындай кырсыктагы айттырбай келет да, билесиз да. Ушундай кырсык болуп кала турган болсо, мамлекеттен жардам алуу жолу ушу бир ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму да. Анан милдеттүү болгондугуна байланыштуу 2015-жылдан бери ошол кабыл алынгандан баштап ошо тариф бир эле. Элестеңиз, 2015-жылдан бери нелер гана өзгөргөн жок, нелер гана өскөн жок, кандай өсүштөр болуп атат, ошонун баары тең бүт баары кымбатчылык болуп атат, бирок биз бир дагы жолу, бир дагы тыйынды кошкон жокпуз да. Неге дегенде, мына ушул айыл жергесинде камсыздандыруу үйүңдү турак жайын камсыздап коюу бул 600 эле сом. Элестеңиз, 600 эле сом. 600 сом камсыздап коюу, эгер кырсык болуп калса, мамлекет сага 500 миң сомго чейин жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар да. Шаарда болсо 1200 сом. 1200 сом төлөгөн киши мамлекеттен 1 миллион сомго чейин жардам алса болот да. Ошол бул жарандарыбызга тиешелүү. Экинчиси бул автомобилдер да, өздөрүнүн унаасын. Унаа дагы бул жанагы ОСАГО деп, эми көбү ушу ОСАГО деп билет, ОСАГО деп угуп түшөт. Бул дагы милдеттүү. Бирок милдеттүү болгону менен биз ушу жарандарыбыздын өзүнүн мындай өздөрүнүн жоопкерчилигине коюп, мындай биз жанагы айыппулун жылдырып келгенбиз да. Жылдырып эле келатабыз, чтобы элдер дагы түшүнүп ой бул жакшы нерсе экен деп туруп, муну автомобилдерин камсыздап койгон. Автомобилиңди 3-4 миң сом тегерегинде орто эсеп менен камсыздайсың. 3-4 миң сом тегерек бир жылга. Бирок мамлекет сага эгерде кандайдыр бир кырсык боло турган болсо,
сен жоопкерчилигиңди алат да мамлекет, сен жоопкерчилигиңди алат. Сен бирөөнүн машинасын сүзүп ала турган болсоң, сен сүзүп алган машинени мамлекет жасап берет. Элестесеңиз, ушундай жакшы нерсени дагы биз элдерге жеткире албай атабыз да, эл ошону түшүнбөй атат. Эми бирок чын айтканда, мен ойлойм, бул дүйнө практикасы көрсөтүп атат, камсыздандыруу күндөн күнгө өсүп атат да. Биз эми кааласак каалабасак дагы өсөт, бул рынок өсөт. Элибиз дагы түшүнүп уже бул камсыздандыруу, ушул турак жай менен автомобилди камсыздап коюш бул жакшы нерсе экенин түшүнүп, жакынкы арадан баштап камсыздайт да. Бул эң керектүү нерсеси да. Андан тышкары бул милдеттүү, анан өз каалоосу менен ыктыярдуу түрдө көп түрлөрү бар. Өзүң ден соолугуңду камсыздап койсоң болот. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, милдеттүүлөргө кайсылар кирет, анан ыктыярдуу? Ошо милдеттүү, ошо жарандарыбызга тиешет, ушул эки милдеттүү да. Андан тышкары тиги айдоочу, жана жүк ташуучу жоопкерчилиги, ушундай 4-5 бар эми ал жарандарыбызга жана жөнөкөй жарандарга мындай тиешеси жок да, ал деген. Производстводо жоопкерчилик жанагы эмне деп коет, опасный объект, опасный жумуштарда, кооптуу жумуштарда жоопкерчилик ошондой 4-5 бул милдеттүүсү бар да. Бирок ал жарандарыбызга көп деле тиешеси жок. Ушу жарандарыбызга тиешеси ушул турак жай менен автомобилдер да. Милдеттүү түрдө камсыздаш керек. Эгерде камсыздабаса эмне болот? Камсыздабаса автомобилдерге, ушул айдоочуларга айыппул бар. Бул юридикалык жактарга 13 000 сом айыппул бар. Юридикалык жактарга. Жеке жактарга болсо 3 000 сом. 3 000 сом айыппул бар да. Эми аны мен ойлойм, жарандарыбыз ошо 3 000 сомду айыппул төлөгөндөн көрө автомобилин камсыздап коюп, мамлекеттен жардам алган жакшы да. Турак жай боюнча биз ушуга чейин күтүп келдик, сиз айткандай. Ошо айып эчтекесин караган эмеспиз да. Өздөрүнүн жарандардын жоопкерчилиги өзүбүздө эмес, ыктыярын койгонбуз. Бирок күндөн күнгө убакыт көрсөтүп атат. Мына акыркы убакта эле дүйнөдө болгон жанагындай табигый кырсыктарда биз Турцияга барып келдик да. Турцияда эгерде үйүңдү камсызбай кое турган болсоң, светиң өчүрүшөйт экен. Камсыздандыруу полисиң жокпу? Суу бербейт экен. Ушундай бир эмелер бар да, жанагындай ушундай бир айыптар бар да. Анан биз да ойлоп атабыз, эми эгерде кыргыз жарандары ошол нерсени ушуга чейин өздөрү түшүнүп туруп бир камсыздабай турган болсо, бир чарасын ойлоп табыш керекпиз да. Кандай чараларды ойлоп табалы деп атасыз? Эми биздин мисалы Кыргызстандын шартына ыңгайлашып. Кыргызстандын шартына ыңгайлашып азыр өкмөттүн токтому чыкты, токтом эмес, тескемеси чыкты да, азыр ошо акыркы 6-декабрь чыкты. Ошондо ошол иш-чаралар каралган. Ошол эгерде сиз үйүңүздү бир суу кошо турган болсоңуз, свет кошо турган болсоңуз, же кандайдыр бир справка ала турган болсоңуз, камсыздандыруу полиси болуш керек да. Камсыздандыруу полиси болбосо, силерге ошол эмелер берилбейт да. Мисалы, ошондо жарыктык бербей коебу, суу бербей коебу? Ошо жолдорун караштырып атабыз, караштырып атабыз. Биз азыр айта албайбыз да, бирок эми ошондой нерсе болуш керек да. Ошо. Негизи эле турак жайды камсыздандыруу боюнча сөз кылсак, мисалы расмий маалыматтар боюнча өлкөбүздө канча турак жай бар, анан бүгүнкү күндө канча турак жай камсыздалды? Расмий, жанагы айттым го, жеке компаниялар да бар депчи. Жеке компаниялар ушул турак жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча иш алып барбайт да. Алып барбайт алар, анткени аларга кызык эмес. Жеке турак жайлар кызык эмес. Турак жайларды алып барып эми өзүңүз карабайсызбы, 600 сомдон чогултуш, чын айтканда бул чоң мамлекет мындай социалдык проект катары эле ушу мамлекет иш алып барып атат да. Башка мындай жеке компаниялардын баары тең билесиз да, тиги пайда табууда. Анан мамлекеттик ишкана болгондуктан биз ар бир облуста, ар бир райондо, ар бир айыл өкмөткө чейин өкүлчүлүктөрүбүз бар да, ошолор жумуш алып барат да. Анан эми сизге азыр статистика менен айта турган болсом, мына айтып бердим го, ошо 1 миллион 200 миңден ашык эми өзгөрүп турат да, жанагындай күндөн күнгө жанагы сандарчы 1 миллион 200 миңден ашык турак жай болуп турган болсо, ошонун 30%га жакыны камсыздандырылды азыркы учурда. 30% камсыздандырылган. Анан негизи эле биздечи ушул камсыздандыруу дегенди деле көп мындай элге жайылган маалымат эмес да. Көбү түшүнбөйт, баягы орусчасы айтканда страховкачы. Бул эмне деп камсыздандыруу деп жанагы бизде кыргызча келгенде да түшүнбөй калгандары бар экен да. Анан негизи эле ушу элге жайылтууда кандай иштерди алып барып жатасыздар? Себеби өткөндө эле жакында эле менин өзүмө да ушундай билдирүү сурап калды да. Мектептерден мугалимдер билдирүү жибериптир. Үйүңөр бизден отчет сурап атат, беришибиз керек экен, үйүңөр камсыздандырылганбы депчи. Бул эмнеси дейт. Себеби айылдагы элет жериндеги жөнөкөй адамдар ошону дагы түшүнүшпөйт экен да. Ушул жаатта кандай иштер жүрүп атат? Эми жана айтып бербедимби сизге? Биз ушу мамлекеттик ишкана болгондуктан биз баардык облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр менен
акимдер менен, айыл өкмөттөр менен баары менен тыгыз жашайбыз да. Баары менен тыгыз жашайбыз. Алар жана бизге коюлган тапшырма ушу камсыздандырыш керек деп бизге тапшырма коюлуп атпайбы? Ошол эле тапшырма бир эле учурда ошол ыйгарым укук өкүлү губернаторлорго да түшөт. Ошол тапшырма. Ошол эле учурда акимдерге да түшөт. Аткарып атышабы? Аткарып атышат. Анткени алардын да бизге коюлгандай эле аларга талап бар, алардын дагы көрсөткүчтөрү бар да. Ошон үчүн алар өздөрүнүн жумушун аткарат. Алар менен биргеликте элге түшүндүрүү иштерин, элге маалымат жеткирүү боюнча иштерди алып барып атабыз. Мындай өзүбүздүн деңгээлде алып барып атабыз. Анан биздин ар бир облустта филиалдарыбыз бар да. Телеканалдар аркылуу мисалы чыгып атабы? Бүт баарына тапшырма бар. Ошо КТРде, ЛТРде, ошо мамлекеттин болгон жанагы телерадио компанияларында маалымат бере турган жердин баарында биз күндө жанагы радиолорду күндөбүз, телевидениеде күндө чыгабыз. Бирок ошол маалыматты жеткирүү кыйын болуп атат. Соцсеттерде күндө чыгабыз. Мен ойлойм, жарандарыбыз дагы ошо өздөрү кызыгып карай турган болсо, бизде маалымат ала турган жерлерибиз көп эле. Анан азыркы учурда балким жанагы жөнөкөй тил менен жеткириш керекпи деп ойлойм да, себеби ар кандай терминдерди, анан ушуларды колдонуу мисалы жөнөкөй элет жериндеги эл үчүн түшүнүксүз болуп кабыл алуу кыйынга туруп атат окшойт. Менин оюмча болушу мүмкүн. Эми мен ойлойм, азыр 25-жылда дагы мына көптөгөн пландарыбыз бар. Ошолордун арасында ошол түшүндүрүү иштерин биз күчөтөлү деп атабыз да элгечи. Бул эл дагы чын айтканда ошол камсыздандыруунун маанисин жакшы түшүнбөй аткандай да. Эмнеге дегенде, бул бир налог төлөөгө атат да, ошо мамлекет ушул бизден камсыздандырууну талап кылып атат депчи. Бирок мамлекет талап кылганга жараша сага төлөп берейин деп атат да. Сенин жоопкерчилигиңди алайын деп атат. Сага кырсык боло турган болсо мамлекеттен башка ким жардам бере алат? Мамлекет жардам берерден мурун айтып атат, силер дагы кичине мындай жоопкерчилик алгыла. Силер дагы бир ошо мындайча айтканда кичинекей болсо тыйын төлөп койгула. Бирок мамлекет кандайдыр кырсык болсо, ошо кырсыкта силерге жардам берейин деп атат да. Анан жарандарыбыз дагы ошону түшүнүп, мындай кыймыл бар. Былтыркы жылга салыштырмалуу бир тоем 10%дан 30%га деген бул деген чоң эле көрсөткүч да. Жакшы экен. Анан эми сиздин ушул аябай түйшүгү оор тармакты жетектеп атасыз. Кантип ишти алга сүрүп атасыз? Мисалы канча жылдан бери бир ордунда турган, мисалы айтып атпайсызбы, жеке камсыздандыруу компанияларынан артта турган компанияны алдыга жүргүзүүгө кандай күч эмгектерди жумшап атасыз? Биринчиден биз бир нерсени белгилей кетиш керекпиз. Эми азыр өзүңүздөр деле байкап аткандай өлкөбүздө чоң өзгөрүүлөр болуп атат да, чоң өзгөрүүлөр болуп атат, өсүштөр болуп атат. Ошол убакта ошол өзгөрүү, өсүштүн баарын түшүнүп турган биздин өлкө жетекчилиги да, ошо президентибиз ошо камсыздандырууну жакшы түшүнгөндүгүнө байланыштуу. Президент колдоп ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму деген, силер биринчи болушуңар керек. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму деген мындай көрсөткүч болуш керек. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда деген айлыктар жакшы болуш керек деп бизге ушундай тапшырмалар койгон да. Ошол сыяктуу биз болгон колдон келишинче иштерди алып барып, азыркы учурда айлыктарын дагы жакшы кылганбыз. Бүт бардык шарттарды түздүк да, коллективге шарттарды түздүк. Анан биз рыноктогу жакшы мындай кесипкөй адистерди алдык. Ошонун баары менен биригип туруп бир жумуштарды алып барып атабыз. Мен оюмча ойлойм, азыр бул да башталышы да. Анан бул компания ушундай өсүп баштайт. Ошо көрсөткүчтөрү бир жакшы боло турган компания да. Анын баары тең ошо биргеликте, ынтымакта жана өлкө жетекчилигинин колдоосу менен болуп аткан иштер. Анан ушул эң башкы өзгөчөлүгүн айта кетиңизчи. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы жеке камсыздандыруу компанияларынан айырмачылыгы, анан артыкчылыгы эмнеде? Биринчиден, өзүңүздөргө маалым болгондой, мамлекеттик камсыздандыруу уюму мамлекеттин бул бүт болгон нерсени мамлекет кылып берет деген нерсе да. Эмнеге дегенде, бул жеке компанияларда болуп, эртең күнү төлөй албай калып, же эртең күнү жабылып калып, же эртең күнү качып кетти деген түшүнүк болбойт да, ачык эле сөз. Билем, буга чейин практика көрсөткөндөй көп ушундай окуялар болуп келген да, жеке компаниялар бир мына бүгүн эле мисал кылып кете турган болсом, билесизби, бир 1-2 жыл мурун же 3 жыл мурун бир жеке жанагындай курулуш компанияларга чыга алып эле, бир ушундай элдин баарына арзан шартта бере калып эле, бир ушундай болуп туруп, анан акчаларын чогултуп туруп, анан жабылып калган учурлар болгон, же качып кеткен учурлар болгон, билесиз да. Мына бүгүн азыр президентибиз жанагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүн тапшырып атат. Мамлекет эгер бир нерсени жоопкерчиликти ала турган болсо, мамлекет бүт баарын кылып берет да. Мамлекет силерден бир тыйын алдабайт да. Бир тыйын алдатпайт. Ошол сыяктуу эле бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму уже эл үчүн ачылган да. Бизге мамлекетке кереги жок мындай
жеке компаниялардан барып ишиңерди кыла бергиле деп койсо, алар жеке компаниялар каалаган бааны коюп ишти алып бара бермек. Бирок биз мамлекеттик болгон үчүн биз болушунча ошо жарандар үчүн иш алып барып атабыз да, ошо элдерге бир ыңгайлуу болсун депчи. Анан эң өзгөчөлүгүбүз бул биринчи кезекте эң чоң биздин уставдык капиталыбыз. Уставдык капиталыбызда анткени деген кырсык боло турган болсо биз даяр болуш керекпиз да ошону төлөп бергенге. Андан тышкары ошо эл жарандарыбыз ыңгайлуу болсун деп ар бир облустта биз иш алып барганбыз. Бизден башка эч ким жок. Баткендин айылына чейин, Нарындын Акталаасына чейин, Көлдүн түбүнө чейин ушундай бизде өкүлчүлүктөрүбүз бар да. Ошо эл үчүн иштегенчи. А башка бир дагы жеке компанияны барып туруп Баткенге же Ошко же тиги жакка мындай өзүнүн элди ойлоп туруп бир иш алып барбайт да. Өз кызыкчылыктары менен пайда табуу да. Ошон үчүн мен ойлойм, жакынкы арада ошо эл дагы жарандарыбыз да түшүнүп, ошо мамлекеттин камсыздандыруу уюмуга мындай көбүрөөк активдүү иш алып барат го деп. Элдин кабыл алуусу кандай болуп атат? Мындай милдеттүү түрдө камсыздандырууну киргизүүнү алар бир салыктын бир түрүндөй эле кабыл алып, мындай нааразычылыктар жаралган жокпу? Эми нааразычылыктар деле жаралышы мүмкүн, бирок биринчиден, экинчиден ошол камсыздандыруудан ошо камсыздандырып коюп бир жардам алган жарандарыбыз ушуну аябай жакшы экен деп айтып атат да. Бул жакшы нерсе турбайбы? Буга чейин эмне кылбай жүрдүк элек деп ушундай бир ыраазычылык билдиргендер көп да. Анткени ар бир ушундай кырсыкта өз башына түшмөйүнчө көбү билбейт да. Анан кийин мен ойлойм, тиги акыркы убакта уже түшүндүрүү иштеринен ушундай жанагындай биз төлөп берген учурларды көрүп, элдер да ошону түшүнүп атат да. Эми көп акча эмес да бул. Ушу мындай бир жеке бир бааны койгон жокпуз да. Бул токтом менен бекитилген, ошо 600 сом, 1200 сом ушундай эле акчалар да. Анан жарандарыбыз да ошону түшүнүп баштады да, кой, бул жакшы нерсе экен деп мындай. Нааразы болгон эл бар, бирок аз да. Аз. Алар азчылык болот да, туура. Анан ошо жогоруда эле өзүңүз айтып өттүңүз сөзүңүздүн башында, баягы ноокаттагы табигый кырсыктар, ошодон жабыркаган канча үй бүлөгө сиздер жардам көрсөттүңүздөр? Анан мисалы алар үйлөрүн камсыздашкан беле, канча сом менен камсыздашкан, ушул тууралуу мисалы элге чөнөкөй тил менен түшүнүктүү айтып берсеңиз. Ноокатта болгон окуяда ошо жеринде бизден 5 же 6 үйлү камсыздандырылган болчу да, ошо жана сел алып кеткен. Ошолордун арасында ошо 600 сом менен эле камсыздап койгон, 600 сом менен эле ошо камсыздаган. Ошолор ар бири 200-300 миң сомдон мамлекеттен жардам алышты да, кээ бирөө 500 миң сомго чейин алды да. Анан эми ал мындай да, ошо алган үйдүн алган жанагындай жабыркаганына жараша төлөп берилет да. Анан ошо бир 600 сом тегерегинде эле төлөшкөн. Анан кийин ошо жардам алышкан да мамлекеттен. Анан эми азыр жарандарыбыз деле уже түшүнүп атат да. Ошо мындай кыргызда айтат го, мындай айылда бири-бирине айтканда мындай оңоюраак кетет экен да. Мисалы үчүн, бул жакшы нерсе турбайбы? 600 сом төлөп коюп мамлекеттен жардам алса болот турбайбы деп туруп, элдин баары тең ошо бизде ошо түштүк жергебизде ошо камсыздандыруу иши мындай активдешип баратат да. Бул жанагы төлөнүп берген акчалардын негизинде. Ооба. Негизи эле камсыздандыруунун канча түрү бар бизде? 25 түрү бар да бизде. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой бизде ушул самолеттордон баштап вертолеттор, тоо кен тармагы, эми көп да, аябай көп да, ошонун баары менен иш алып барып келатабыз да. Бизге чейин ошол бир эле түр менен жүрүп келген. Бир эле учурда ушул барбы? Мисалы бизде самолетторун, вертолетторун мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна камсыздаган. Туура айтасыз, баары тең, ошонун баары тең мамлекетте чоң болгон ушундай. Саны өсүп атат. Ошонун өскөнүнө байланыштуу биздин көрсөткүчтөрүбүз дагы быйылкы жылы мынакей 1 миллиард сомдон ашык ошондой акча чогулган да. Анан бунун баары тең ошол чоң ишканалардан болуп камсыздагандыгына байланыштуу да. Рахмат. Биздин маегибиз дагы соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Биринчиден ошо чакыргандарга мен ойлойм, мына быйылкы жыл 24-жыл жаман жылдардан болгон жок. Ушу баарыбыз үчүн эле өлкөбүз үчүн дагы чоң өсүштөр, чоң жетишкендиктер болду. Ошондой эле ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюму дагы бир топ көрсөткүчтөрдөн жакшы көрсөткүчтөргө жетишти да. Анан ушундай чакырып ошо элдерге маалымат жеткирүүдө жардам берип, ушундай иш-чараларды, ушундай эфирлерди уюштуруп аткандарга силерге да чоң рахмат. Албетте, биз дайындайбыз кызматташууга. Кесиптештериңер менен ушу компанияга ийгиликтер болсун, эч качан кырсык болбосун. Жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, дагы эми көрүшкөнчө анда силерге да. Чоң рахмат, сиздин да келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы аркалаган ишиңиздерде ийгиликтер жарала берсин. Урматтуу теле көрүүчүлөр,
Сиздер Борбордук телеканалындагы Нагыз подкастты көрдүңүздөр. Анын коногу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси Элдияр Султанович Калдарбеков болду. Сиздерде дагы кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо комментарийге жазыңыздар, биз дарегине жеткиребиз. Кийинки жолу амандашканча сак болуңуздар.